Жүрдү апа. Саламатсыздарбы, агай эжекелер, кандайсыздар? Саламатчылык агай. Сайтыбыз иштебей калды что-то. Бүгүн кичине мындай программированияны үйрөнүп атканда, же болбосо үйрөтүп атканда ошол кайсы сайттарды колдонабыз, ошол боюнча кичине мээни сергитейт дегендей. Бүгүн 6-чы күнүбүз экен уже. Акыркы могу 4 күндө циклга өтсөк, for, while, андан кийин массивди өтүп туруп, эгер убактыбыз болсо кичине string, строкалар боюнча көрөбүз. Бүгүн болсо ошол программированияны балдарга, кичинекей балдарга эртерээк, мисалы 9-класска келгенде эмес, бир 5-6-чы же болбосо керек болсо даже 4-класстан баштап кайсы эмелер менен даярдай алабыз, ошолор боюнча баягы билген нерселерди силер менен бөлүшүп коеюн дедим. Ошол өткөн сабактарда мен айтчу эмес белем, англис тили аябай маанилүү депчи, эсиңиздерде болсо керек. Мисалы мондай CodeHS деген сонун бир сайт бар. Бул сайтты мен 2 жылдан бери, жок, калп айтып атам, 3 жылдан бери колдонуп атабыз. Ошо өзгөчө Java'ны үйрөнүп аткан балдарга жаңы бул Өзүңдө англис тилди өтө билиш зарыл деп атат. Информатикага. Ушул программа менен үйрөтүп атабыз. Бул жерде аябай жакшы нерсе эмне? Сиздер классыңызды, мисалы, ар бир ошо класстагы баланын прогрессин көрсөңүз болот да. Кайсы эмне кылып атканын. Мисалы, бул англисче ошол үйрөнүп алсаңыздар жакшы болот. Интерфейсте себеби орус тили жок биякта. Мисалы, биякта ар түрдүү эмелерди, курстарды ачып алсаңыздар болот. Мисалы, мына биякта курстарды карайлы азыр. Көп курстар бар, өзгөчө ошо программированияга тиешелүү. Мисалы, мына AP Computer Science бул немелерге, Америкага, университетке тапшырып аткан балдар үчүн ошо Computer Science деген сабак бар. Ал эмеге Java'га басымдык кылат. Power of Code деген бул, мисалы, веб дизайн боюнча экен да. Power of Code деген ошол бир платформа негизи. CodeHS да ошол Power of Code'тун бир уландысы сыяктуу да, кичине жашы чоңураак балдарга ылайыкташтырылган атайын. Бул Power of Code'то мисалы Scratch сыяктуу мындай кызыктуураак да, балдарга оюн аркылуу программированияны үйрөтсөк болот да. Мисалы, эң оңой болгон биз мисалы могу эме менен баштайбыз. Интро, то есть введение в программирование с собакой Кэрол деген. Кэрол деген ошо иттин аты, ошол Кэрол менен акырын кете беребиз да. Мына 3 жылдан бери могу Computer Science A'де өттүк биз балдарга, 10-11 класстаргачы. Анан биякта баягы эл аралык стандарттагы сынактар бар. Бул сынактарга кирип, эгер жакшы балл ала турган болсо, анда Америкага барганда ошол 1-курста ошол эмеден, могу сабактан бошотулат да балачы. Себеби ага чейин алып койгон болуп атат да. Көптөгөн эмелер бар. Мисалы, мен мына биякта менин класстарым ошо карап жүргөн буга чейинки. Мисалы, 10-чу класста инженерлерди тандап туруп, Java'ны өтүп атканбыз, 10-чу класста инженерлер менен. 28 бала мына, класста 28 бала. Биякта балдардын аттары бар. Мисалы, мына Айбек, Абдырашитов, Жамшит кетти, балдардын аттары. Прогрессти мен кайтып көрөм, караңыздар. Могул жерге басканда баланын үстүнө жылдык планыбыз бар да, мисалы, жылдык план боюнча кайсы жака келиш керекпиз. Анан биз эмне кылдык? Көбүнчө баягы балдарга дедлайн деп коет го, акыркы мөөнөт деген сөз. Дедлайн деп. Ошол дедлайн бир убакытты коюп коебуз. Ошол мөөнөткө чейин,
мисалы могу introduction to Carol эң введениеда 17 сабак бар экен, мына жакта 17 lesson деп турат. Ушул 17 сабакты мисалы бир бала орточо 1,5 саатта могу 4 немени бүтүрүп алат экен да, 4 теманы. 4 сабакты. Бир сабакта эмнелер бар мисалы мына. Ачып көрөлү. Бул жерде биринчи видео менен башталат, англис тилинде. Видео бүткөндөн кийин кичинекей бир баягы эме болот, тест болот, квиз да, квиз, кичинекей бир 2-3 суроо сурайт. Андан кийин өзү бир мисал көрсөтөт, example. Ол жерден басалы мисалы мына. Экран көрүнүп атабы сиздерге жакшы эле? Экран көрүнүп атат, э? Ол жерде мына караңыздар. Мына. Видео көрүнүп атабы? Звук чыгып атабы сиздерге? Звук болбой жатат. Бирок видео көрүнүп, видео болуп атат сиздерге? Жок. Чыкпай атат. Чыккан жок, э? Мейли. Азыр мына мага видео көрсөтүп атат, биякта англис тилинде сүйлөп, ошол кыскасы бул жерде видео болгондон кийин дароо мына квизге өтөт. Азыр биякта көрсөтсө керек. Квизди көрсөтүп атабы биякта экзаменде? Англисче көрсөтүп атабы? Көрсөттү. Могул жерде мисалы мындай дейт да, бизге могуларды үйрөттү. Мисалы ушул Carol жанагы итти көрсөттү. Carol деп айтпадымбы? Мен жакшы сүрөтчү эмесмин, кечиресиздер. Мындай ышылса итти көрсөттү. Итти көрсөткөндөн бул ит 4 команданы билет деп атат да. 4 команданы билет деп. Не кандай командалар? Move, то есть англис тилинде жыл, алдыга жыл деген сөз. Move. Turn left, солго бурул. Take ball, топту ал. Анан put ball, топту жерге кой. Могул жерде эмнени байкадыңыздар, урматтуу мугалимдер? Могу коддордо эмне байкадыңар командаларда? Четкен. Scratch программасына окшош экен да? Scratch программасына. Жок, эмнени байкадыңыздар? Могу коддордо окшоштук эмне бар экен баарында? Каша, жакшы. Бул биринчи нерсе. Экинчи? өткөрмө точка бар экен. Дагы? Мына G деп турабы, а? Запятой, точка, запятой, да? Точка, запятой. Анан караңыздар. Команда. Функция команда башканда турат. Эки сөз болгону билесиздер, Java'да, Java тилинде баягыдай эме да. Мисалы, код деген англисче сөздөн турат да. Эгер эки сөздөн турган болсо, биринчи кичинекей менен башталып келип туруп, экинчи сөз дайыма чоң менен башталат. Бул эмне деген сөз? Бул окуучуларга туура код жазганды үйрөтүп атат, көндүрүп атат да, мына кичинекей кезинен эле уже. Көрдүңүздөрбү? Мисалы, кашаны сөзсүз түрдө коюш керек, үтүр тучканы коюш керек дегендей бир сабак берип коет да. Бул подсознанияга сиңе берет экен да балагачы. Бул жерден жооп бергенден кийин улантабыз. Бала жооп берет. Андан бир мисал көрсөтөт мына өзү. Эми караңыздар, могул эменин сонунда, могул жер жагат да мага. Мына, жана айтпадымбы мына? Move деген алдыга бир жолу жыл деген сөз. Эки жолу жазса, демек эки жолу жылат, эки точкага. Туурабы? Football деген топту жерге тышта деген сөз. Move кайра жыл. Эми караңыздар. Могул жер деген биз үчүн. Могул жер мына. Могул исходный положение да. Ит могул жерде турат, могул жак исходный положениясы. Башталгыч. Анан бизден нени талап кылып атат? Мондай көрүнүштү талап кылып атат мына. Караңыздар. Result world деп турат. Сол жактагы белгилүү бир коддорду эмеге жазгандан кийин, run деп иштеткенден кийин жыйынтык мондой болуп калыш керек экен. Түшүнүктүү да, урматтуу коллегалар? Бул жерде. Бул исходный положение,
код жазгандан кийин могу сол жактагыдай бир эме болуп калыш керек да. Точно ошондой болуп калыш керек. Эми азыр көрөлү, мисалы мына мону иштетип көрөлү. Run десек, 2 жылды мына код строка каякта кетип атат. Мону мисалы мына скоростун азайтып койсок болот. Мисалы могул жерден ташпакка кичине жайыраак reset караңыздар мына. Оп, 1 жылды, 2 жылды футбол мына. Дагы бир жолу run дегенде мына move алдыга жылды, топту таштады, алдыга жылды. Же болбосо мондай пошагово көрсөтсөк болот балдарга мына. Move дегенде мына бир эме жылды алдыга дейбиз. Балдарга ушинтип эметебиз да. Мына. Бир move дегенде бир алдыга жылды мына. Бир алдыга жылды. Дагы бир жолу move дегенде экинчи жолу алдыга жылды дейбиз. Футбол топту тыштады жерге. Футбол топту тыштады. Дагы алдыга жыл дегенде бир кадам таштады. Дагы move деген бир кадам таштады. Ошондо эмне болду? Сол жактагыдай болду, мына. 2, 3-чү клеткага топту ташташ керек болчу, кайра 5-чи клеткага туруп калыш керек болчу. Туп-туура суродогудай эле. Бул жерден улантканда уже мындан кийин мына могу ручка деген сөз уже 2 тапшырма берет окуучунун өзүнө. Биринчисин өзү көрсөттү, кийинкин өзү эме кылат. Мисалы, могул жерден алып салат дагы караңыздар. Могул жерди карагыла мисалы. Мына. Биздин исходный положениябыз могу экен. Исходный положениябыз бул. Сол жактагыдай болуш керек экен. Бияка эмне деп жазышыбыз керек мисалы? Англисче үйрөнүп калдыңыздар сиздер. Канча кадам алдыга жылат экен? Move'дан 4. Move'дан 4-тү, сонун эжеке. 4 жол. Анан топтал. Азыр отуруңуз. Мону копировать этип таштай берейин, Move'дан 4 жол дедиңиз. 1, 2, 3, 4. Анан не кыл дедиңиз? Топтал. Футбол деп туруп эле. Эми эмне кылабыз? Иштетебиз, мына. Ташпака режимди включать этели. Опа, кетти. 1 жылды, 2 жылды, 3 жылды, 4 жылды топталды. Put эмес, take болот. Кечирим сурайм. Take бол. Топталды. Топтал, 1 жылды, 2 жылды, 3 жылды, 4 жылды топталды. Мына. Могул жерде балага мондай эме келет да. Могул көк менен күйүп атпайбы азыр бизге көрсөтпөй атат. Баягы эме да. Не деп койчу эле? Поощрение да. Молодец, сонун кылдың, азаматсың деп мындай аябай мотивация берип турат да. Кийин улантабыз кайра эле ошондой. Анан бул жерде экинчи тапшырманы берет. Кайра эле караңыздар. 2 топ чыталыптыр, мына 2 деген значит 2 топ жатат деген сөз. Исходный положение бул экен. Код мына move алдыга 1 жылды, топту 2 жолу таштады, анан кайра 1 кадам алдыга таштап койду, бүттү. Ушундай сабактардан 17 да мисалы. Бул жерден акырын кете берет. Мисалы methods in curl функцияны үйрөтөт, кийинки сабактарда циклды үйрөтөт. Мисалы могул жерде мына. Так, commenting. Мисалы мына for loops дейт. Могул жерде more basic curl. Мисалы for loops могул эме өтөлү мына. 8-ci сабакка секирдик дароо. Караңыздар, уже итке мына нени үйрөтүп атат? Мисалы run десеңиздер мына 9 жолу мына уже лупту циклды көрсөтүп атат. Мына скоростты мына кылып койсок бат-баттан иштейт мына. Бул эмебизге жараша. Уже циклды үйрөтүп баштайт балдаргачы. Ушул оюндун эмеси менен. Оюн аркылуу. Караңыздар мына. Мисалы суроону окуп алышат бияктан ушундай топторду тышташ керексиң, мынч керексиң, тыйыныш керексиң, заданияларды берет. Бергенден кийин ошо аткарышын талап кылат. Кыскасы ушундай сайт бар, Code.hs. Кааласаңыздар жазып алыңыздар. Бияка эме менен регистрация кыласыздар. 3w.codehs.com.
Буга эме керек болот? Gmail почта керек болот. Gmail почта менен ачып, класстарды түзүп, балдарды киргизип, балдарды да бияка каттагандан кийин ошол. Анан жана жерден мына мисалы мен айтып атпаймынбы, балдарга акыркы мөөнөттү берчүмүн депчи. Акыркы мөөнөт бергенден кийин бул бала саат канчада мына караңыздар. Канчада эмне коддорду жазды мага ошондон бери көрсөтүп берет оң жагына мына. Мисалы октябрдын 9-unda кечки саат 9-дан 11 мүнөт өткөндө бул жигит мол болуптур акыбалы. Ага чейин эң башында мына эчтеке жок. Андан 8 мүнөт өткөндө баштаптыр жазып мына. Караңыздар. Анан акырын 26 жол жазыптыр. Тигинчи жазып көрүптүр. Кайра окшошпогондо мындай жазыптыр. Анан мынча жазып коюптур мына. Көрдүңүздөр? Ол жерден саат канчада балам эмне кылып атканын көрүп алсаңыздар болот историясын. Анан негизи бул акча турат да. Жок, азыр бекер эле колдонсоңуздар болот. Дагы да балдардын прогрессин карайм, ар бир сабакта. Мисалы, могул жерде караңыз. Мону жазып аласыздар да, өчүрө берейинби? kodhs.com дегенде. Мисалы, мына могу прогресс деген нерсе караңыздар. Азыр могул жерден мага эмеле көрсөтүп коет да. Мына. Могул жерден мондай да мисалы, мен ар бир сабакка кирип отурбай эле маяктан карайлам да. Окуучунун аты болгондо мына кайсы сабак? Мына введение программированияга, квиз, биринчи программасы Curl'дагы, кайра биринчи short stack, more basic Curl ушулардан мисалы кайсы жака жазаптыр, кайсы сабакта алып калган мисалы. Ошону биз контролдой алабыз да. Мисалы азыр эми бүт эле онлайн болуп атпайбы? Мисалы моолар бүттү деген сөз. Бул болсо азыркы тапта жазалып атат да, бүт элек деген сөз. Мисалы ушуларды анан бала менен өзү менен Лиам жигит, сен ушул more basic Curl деген темада кичине калып аттырсың. Эмне проблемаң бар? Кел, карайлы мисалы. Чече албаган сурооңду чогуу чыгарганга аракет кылалы, ушундай сыяктуу депчи. Бул аябай жакшы нерсе да. Ушул сайтты жакшы колдонсо болот. Бул бир болчу ушул көрсөтөйүн деген. kodhs. Экинчи Kahoot'tu эми баарыңар эле билсеңиздер керек, Kahoot'tu билбеген киши калган жок го дейм. Азыр телефон деген бардык балдарда бар уже. Kahoot'tu колдоносуздарбы, урматтуу мугалимдер? Ооба. Kahoot'тен бул уже Кыргызстанда аябай эле популярный, көп эле колдонуп болуш керек. Бул дагы жакшы нерсе да негизи балдарга. Өткөндө бир эменин Make it stick деген бир англисче китеп бар болчу. Ошо эме боюнча да, билим берүү боюнча. Бышыр, мындай бир нерсени бышыкта деген сөз да. Ошол жерде мындай ар кайсы статистикаларды жүргүзүп көрүшүптүр да. Балдарга кандай методика колдонсок көбүрөөк мээсинде калат, көбүрөөк сиңет дегендейчи. Ошол жерде эң эффективдүү катары ушул квиздер экен да. Тесттер, квиздер. Тесттен дагы мурун квиз. Ошо кыскача бир мындайча айтканда баягы контрольный работалар да. Советский Союздагыдай математикага боюнча там 5 суроону мына тест кылбай эле 5 суроону жазып туруп эле давай мага эмесин көрсөт, чыгарган жолдорун көрсөт дегендейчи. А бул квиздер ушундай болуп атат да. Мисалы квизди дагы сурап атканда дагы баягы баланы анга түшүрүп, же болбосо бутун чалыш үчүн эмес, а бир нерсени да үйрөткөнгүдөй кылып суроолорду сураш керек экен да. Ошол да аябай эффективдүү жол дейт да. Ал балким ошол сынакта контрольде жаман жазашы мүмкүн, бирок кийинкиге уже мээсинде калыптанып калат дейт ошол нерсечи. Көбүрөөк сиңет экен да. Ошон үчүн бул оюн аркылуу ушул Kahoot'та аябай көп эме болуп болуш керек, баягы бири-бири менен жарышат, мотивация бар, өзүнчө музыкасы бар го, жанагындай бир кишини образга киргизген бир кызыктай музыкалары. Ошондой нерсе. Дагы сиздерде эмнелер бар мисалы, жак колдонгон? Сиздер колдонгон кандай методикалар бар? Именно ошо программирование боюнча.
эжеке агайларыбыз канчанчы класстан даярдалат олимпиадчиктер? Мектепте мисалы канчанчы класстан баштайсыздар мисалы бир окуучу менен? Анан жумасына Былтыркы жылдан бери агай 5-класстан баштадык. 5тен Так баштап. өзү 7ден баштачубуз. 7ден. 5-класста мисалы кайсы темаларды көрсөтөсүздөр балдарга? 5-класста көбүнчө 5-6ларда скретчтерди. Бул жакшы эле кирген турбайбы анда? Жакшы эле болуп атты скретчтерди Скретч, анан сайттардан Code.org деген сайттарга катталып, ошол балдар ошолордо кичине заниматься этип атышат. Code.org сайтында. Мисалы булардыкы эме учебный программада жок да бул эмеде. Жок, учебный Scratch программасы бар. Бар болчу. Бар болчу, быйыл барбы жокпу? Бирок колдонобуз да. Графический жанагыларды. Эме мисалы олимпиадчиктер менен кандай иштейсиздер мисалы? Жумасына канча жолу иштейсиздер? Жумасына 1 саат эле. Жумасына 1 эле саат, Ооба. Ошол негизи жетиштүү болобу же болбойбу? Силердин оюңарча? Жок, жетишсиз дагы, жетишсиз. Анан ошол 1 саатыбызды дагы кээде өтүп калабыз, кээде өтпөй калабыз. Биз информатиктер баягы мектептин катчысы, секретарь катары жумуш аткарабыз да агай. Жок, аны түшүнөт. Ошону дагы кээде өтпөй калабыз. Негизи ошон үчүн баягы могул эмелер ушул код HS же болбосо жана биз суроо чыгарып аткан сайттар аябай маанилүү болуш керек анда. Балага тапшырма берип коюп, ал бала ошол сайтыбыз, ошо код HS деген аябай жакты да агай. Ошондо ар бир баланын жанагысын Google аккаунтун байлап алабызбы? Google аккаунтун байлайсыздар, мисалы мына, могул жерден сразу көрсөтөйүн мен мисалы. Бул обычный эле Google эме менен киресиздер. Анан мисалы могул жерден бирок англисче, негизи англисче ошол шарт да, англисче бир эметип коюш керексиздер да. Мисалы мына create new section дейсиздер мына. Плюсту басып туруп, жаңы бир классты башта деген сөз да, жаңы бир эмени. Анан бияка ат мисалы, допустим, кайсы класска сабак бересиздер? Же болбосо мынтип коюңуздар. Олимпиада окуучуларым мисалы, олимпиада окуучулары дедиңиздер. Дальше кеттик. Кеткенден кийин кайсы эмени өткүңүз келип атат мисалы. Могул жерде мына кетет да. Мисалы Python бар мына. Караңыздар, Python бар мисалы мына. Pythonду муну тандап койсоңуздар. Биз с нуля башташыбыз керек. С нуля. Жок, бул и так эле с нуля баштап берет. Могул жерде мына. Могул жерде көрдүңүз, high school деген чоң, бул орто мектеп мына. Орто мектептин темалары мына. Pythonго кириш деп атат мына. Эме менен баштап берет экен. Tracy деген бул ташбака экен. Ташбака менен черепаха менен мына. Оны тандап көрөлү азыр мына. Тандадык. Тандагандай мына. Балдарыңыздарды кандай чакырасыздар мына? Invite now мону чакыр деп туруп мына. Эмне аркылуу? Почта аркылуу деп атат мына. Анан могул жерге жазасыз мына баланын эмесин. Мисалы ким? Ислам почтасы там. Ислам Таалайбеков мисалы. Таалайбеков gmail.com чакырасыздар дагы могу invitation'ды ошол эмени чакырыкты жибергенден кийин тигил бала уже эмеге кошулганга мүмкүнчүлүк болот да. Могул эмеге. Түшүнүктүү агай. Кошулгандан кийин анан акырындан кете берет. Мисалы азыр ким компьютерде даяр отурат? Бирөөнү чакыра алабыз. Бизде агайлардан, эжекелерден ким отурат даяр? Почтасын ачкан бойдон, Gmail. Менде Google, мен ноутбуктан кирип атам мен. Ноутбуктан кирип атасызбы? Почтаңызды айтсаңыз. Аида Тагаева. Так, Аида Тагаева. Эчтеке Тагаева. Тагаева 78 ош. 78 ош. gmail.com. Туура эле жаздым эже? Ооба. Кетирдим. Текшерип коюңуз почтаңызды.
Дагы ким отурат? Дагы эжекелерден ким отурат? Чакыралды сразу. Турдумамат кызы Сүйүмкан. Турдумамат кызы Сүйүмкан. Турдумамат Кызы Сүйүм. 90. Кызы 90 Жумайлкон. Бүттү ушундай эле эжеке. Мен Ооба. Кетти. Дагы ким отурат? Дагы бир агайыбыз чыкты. Бир агайды да чыгырып болду. 3 киши жетет азыр. Кандай дедиңиз Мирлан агай? Мирлан агай. Мен да кошулайм. Болот агай. Сиз кошулбасаңыз ким кошулат агай? Жакшы угулбай калды сиздики. Айтып коюңуз почтаңызды. Же чаттан жиберсеңиз болот Мирлан агай. Мен бар. Мирлан Нармат. Мирлан Нармат. Gmail, Тура элеби Мирлан агай? Мирлан Нармат. Кыскасы азыр карайлы. Айда эжеке кирдиңизби? Ооба, почтама кирдим, бирок келе элек пока. Бияктан катты жибер. Эмеден карап көрүңүздөр. Сылканы кирип толтура бересиз ошондо? Ушуну мисалы толтуруп келип туруп анан киресиздер. Мисалы мына убакта карайлы, мына. Биринчи сабагыбыз мына. Видео экен, видеодон кийин кайра эле. Мисал Yok, men kalıp kalmadım mı? İnternet üzülüp kalmadı mı? Kızım eşik yapış da ço. Az eç kim neme girile eken he baka. Жолбосо бул баягы де моментда регистрация кылсаңыздар болот. Могу ссылканы да жиберсе, или почта аркылуу, или ссылка аркылуу кирсе болот экен да? же почта аркылуу, же ссылка аркылуу балдарга жибересиздер, кирет. Бала киргенден бияка чыгат, анан акырындан ушул эмени сабакты жасап кете берет да. Могул жерден мына кирди. Слинки дейт, аз көрөлү. Ташбака менен эле кайра жанагындай эме да. Мисалы караңыздар мына. Беркиндей питондо деле ушундай бар болчу ташбака, Нура, мен көп жаңы. Ооба, питондо дагы ташбака бар болчу. Бирок бияктыкы кичине мындай көзгө жагымдуураак келип атпайбы? Кичине болсо дагычы. Могул жерде мына кандай болушун көрсөтүп атат мына. Акыркы ушундай эме чийгиле деп, кийин кайра эле жанагы эле метод менен эле улантып кете беребиз. Анан жакшы жери маякта мына. Каалаган учурда мисалы колдун астында документтер болот. Мисалы могул жерде караңыздар. Мына docs дегенде мисалы мына англисчеда бирок ташбака 4 жылдын командалары эмне бар мисалы караңыздар. Алдыга 10 жыл, алдыга 50 жыл, алдыга 200 жыл, артка жыл. Андан кийин мына эме тоголок тартуу боюнча мисалы drawing circle дейт. Circle 10 радио эмелери. Андан кийин баягы эме боюнча калемди көтөр, калемди тышта деген бар эмес беле? Билесиздерби? Ошолор. Бул мына docs дегенге кирсе, бул бала үчүн бир эме да. Мындайча айтканда бир дептер да, колундачы. Шпаргалка сыяктуу колунда дептер мисалы. Анан могу караңыздар мисалы. Loops бар экен мисалы. Мына loops кандай иштейт? For айдан башта, in range 4. Андан кийин 10 жолу алдыга жыл, солго 90 бурул дегендейчи. Ушундай шпаргалкалар болдуна. Функциялар боюнча, функцияны кантип колдонуш керек, функцияны кантип чакырыш керек мисалы.
эмеден колдонуучуга кандай киргизиш керек, мисалы user input. Биз кандай өзүбүз киргизебиз мисалы. Ошол сыяктуу. Анан балдарды контролдоп кете бересиздер да, кайсы деңгээлде экен бала. А могул жерде submit дегенде мына уже сүйүмкан эжебиз кирди мына. Көрдүңөр Бул жерде сүйүмкан эжебиз. Анан кээ бирде баягы бала мынтет да, мен паролюмду унутуп калдым, анан мынтип калдым, тигинтип калдым десе, сиздер эле бияктан оңдоп берип коесуздар мына. Паролун өзгөртүү, окуучуну кара, мисалы настройкалары, окуучунун настройкалары. Ушуга окшогон нерсени мен эжеке мен паролюмду унутуп калыптырмын деп монтип келсе, сразу эле могул жерден мына. Могуларды кое калып туруп эле сенин username колдонуучуң атың мындай болчу, могул жерден мына паролюң мындай болчу, тигиндей болчу, өзгөртүп сразу тарс мына. Жаңы паролду тастыктоо и ошо менен баягы жакшы бир контроль болот да баланын үстүндө. Код HS дагы бир жолу жазып коелу. Унутуп калбаңыздар. codehs.com. Муну шашпай отуруп алып, тил билбесе делечи, акырын отуруп чукулап көрсөңүздөр болот, негизичи. Өзүңүздөр отуруп, акырын чукулап. Анан эгер тилден кыйналып баратсаңар, Google Translate мондай эмебиз бар. Расширение деген бар го, Google Translate мисалы мына. Монтип туруп, мен мисалы монун үстүнө келгенимде, мына монтип койсом, которуп берет дароо мисалы мына. Имя Сүйүмкан мисалы. Бир жерде билбей атасыз, же могул эмне деген эме болду экен. Кнопканын үстүнө басылып айтпайбы? Мисалы username деген эмне экен? Мисалы имя пользователя. Же болбосо убакыт time zone деген эмне экен? Часовой пояс депчи. Расширенияны кошуп алыңыздар. Google Chrome'го. Мактан эле more tools деп туруп эле, мына extensions деп туруп, бул жерден Google Translate деп жазып туруп, мону эле күйгүзүп коесуздар, болду. Google Translate extensions, расширение, анан мону эле кошуп койгондо уже бул жерге түшүп калат да. Кийин анан түшүнбөгөн эмелер болсо акырын неметип кете беребиз. Өз алдынча элечи. Бирок негизи англис тили аябай маанилүү, чын аракет кылып, колдон келсе бул тилди үйрөнсөк жакшы болот да. Көптөгөн материалдар бар, көп немелер бар. Аны өткөндө дагы эметкен кайталап айткам да. Ошол, урматтуу коллегалар, азыр бүгүн ушундай кичине эме боюнча эле мондай сүйлөшөлү дедим. Сайттар боюнча кандай неме сиздерден мисалы эмеге аябай сүйүндүм 5-класстан башталып атканначы. Себеби бизде Сибатта деле эрте башталды негизичи. Бирок мурда мен эсимде 8-класстан баштачубуз да. Бирок кийин түшүндүк 8-класс кеч болуп калат экен аябай элечи. Анан ошондуктан бул ылдый эле 5-ке чейин, 5-6га чейин түшүп кеткен. Азыр ошол бойдон уланып келатат да. Негизи баланы башынан эле даярдаш керек экен. Анан баягы Сапатта, ошо Сапат билим берүү мекемесинде Бишкекте олимпиадный центр бар. Уксаңыздар керек барыңар эле. Ошол жерге дагы кээ бир эмелерди, балдарды тандап алып, ар бир мектептен ошол олимпиадага шыгы бар баланы тандап алып, дүйнөлүк олимпиадага даярдашат да балдардычы. Атайын биздин Кылыч Урайымов деген агайыбыз бар. Өзү эмелик болот. Ноокаттык болот. Аябай күчтүү программист, ошо олимпиадчиктер даярдайт. Өзү дагы ошо Казакстанга барып катышып 1-2 орундарды ээлеп келген өзү дагы. Мугалимдердин арасындачы жарышып СНГда. Аябай күчтүү агайыбыз. Эми биздики ушундай, мисалы, биздики белгилүү бир жерге чейин баланы окутабыз. Окуткандан кийин Кылыч агайга салып беребиз. Эгер бала шыгы бар болсо, Кылыч агай баланы алып кетип, ошол олимпиадный центрда биз салган фундаменттин үстүнө дагы таштарды коюп, кичине эметип кетет да, баланычы тартып кетет. Ошондой. Ошо буюрса эртең кечээки бүгүнкү экзаменде эгер сайтта проблема болбосо, кечээкини аракет кылып көрөлү кайра if боюнча эле. Анан кечинде уже циклга өтөбүз. Циклга өткөндө мен оюмча циклды бир 2 күн иштешибиз керек. Алда аябай суроолор көп, цикл боюнча суроолор көп. Өзүбүз да эметип алыш керекпиз. Циклдан кийин анан массивтерге акырын өтө беребиз эме жерде. Кийинки күндөрү.
Ошо бардыңыздарга чоң рахмат. Азыр мүнөт 1 мүнөттөн аз калды деп атат бизде. Сигнал бере баштады. Рахмат агай, бүгүнкү сабак аябай